Эгемендүүлүк күнүнө карата Балыкчы шаарында этно стилдеги жаңы ашкана ачылды. Ал үчүн мэриядан 400 000 сом каражат бөлүнгөн. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери үчүн салынган ашкана толугу менен шаардагы жараксыз тал теректерден жасалган түрдүү инсталляциялар менен толтурулган. Анда кийим илгичтен тартып олтургучтар, гүл койгучтар, асма шамдардан бери колунан көөрү төгүлгөн усталар тарабынан ийге келтирилген. Ушул ичиндеги чыккан эле өзлөрүнүн материалдары менен сонун кылып жасап коюшту да. Бул дагы биздин эгемендүү күнгө карата ачылыш кылып турат. Абдан жакшы жаңылык. Бизге дагы Кудайым буйрса жашылдандыруу ишканасы өсүп өнүгүп атат. Мындан ары дагы өнүгүп биздин шаарыбызга ушу биздин 10 багыт бар. 10 багыттын бир багыты жашыл шаар. Ушул жашыл шаарды ишке ашырып шаарыбызды жашыл шаарга айлантат деген үмүтүбүз абдан чоң. Жараксыз бактардын жакшы жерлери ушул сыяктуу инсталляцияларга колдонулуп, калганы отун катары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бөлүнүп берилет. Айта кетсек, жашылдандыруу муниципалдык ишканада жалпы 50 кызматкер жана мезгилге жараша дагы 40 адам иштейт. Бүгүн ушу 31 август күнү ишканабызда жаңы bir чоң саамалык болуп атат. Ошо өзүбүздүн кызматтык ашканабыздын ачылышын белгилеп жатабыз. Ишканага бул ашкананы ачуунун бирден бир себептери болгон. Бул биздин ишкананын шаардан алыс жайгашканы, маршруттук каттамдардын жүрбөшү себеп эткен. Ошого байланыштуу обед маалында да жумушчуларыбыз успеть эткен эмес, обедке барып келүүгө. Ошого байланыштуу эң биринчиден ушул жерде ашкана ачууну чечкенбиз. Жана ошондой эле маянанын аздыгы көп факторго ойногон. Ошого байланыштуу мындан ары Кудайыбыз буйрса ушул ишканада дайым жумушчуларыбыз түшкү тамакты ушул жерден ичишет, ушул жерден тамактанышат.